Bir özüңdү ойлоймун, bir özüңdү самаймын, тагдырга башым дейип тарттым сенде убайым, убайым эй, убайым о, убайым. Бир жакка барганда дагы 10 мүнөт эрте барам. Бүгүн жарым саат эрте келдим. Жарым саат эрте келдиңиз. Азыр сен алыстасың, менден узак. Арадан өтсө дагы канча убак, элесиң эстен кетпей туруп алды. Жүрөгүмө салдың эле, кандай тузак. Мен аябай кызыгам, мисалы укол сайганга кызыкпайм, жасайм да. Өзүмө деле өзүм сайып алам. Чын эле? Ооба, чын эле. Анан аны эч кимден үйрөнгөн эмесмин. Болгону бир жолу аябай мажбур болгом. Эч ким жок, анан өзүм эле алып келип эле, өзүм дарылап эле, анан ошо менен көнүп кеткем да. Анан бирөөлөргө дагы андан кийин ошентип укол жасай баштадым. Анан мен билем, мен окугам деп элечи, баягы чочулабасын депчи, анан психология менен алар ишендирби? Жасап берсем, апай уже сайып бүттүңбү депчи, мындай таң калыпчы, аябай колуң жеңил экен деп эле аябай мактанып кетейин. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр. 5-каналда түз эфирде Ак чөнмөк программасы өз жұмышын баштады. 1,5 саат бою жалпыңыздарды биздин катарга чакырабыз. Студиябыздын меймандарына жылуу пикириңиз, каалоо тилек, кызыккан сурооңуз болсо байланышка чыгыңыз. 592070 шаарыбыздын коду 312 жана 0995 23 20 81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Студиябыздын мейманы Үмүтай Абдышева. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Кутман кечиңиз менен. Кош келиптирсиз. Кош келдик. Мен ушул теле тармагында иштеп жатканыма, негизи 5-каналда иштеп жатканыма 5 жыл болуптур. Эгер калп айтпасам, биринчи жолу сиз менен түз эфирде баарлашканга бүгүн мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Кечирим сурайм, албетте. Шартка байланыштуу болуп калды бардыгы. Бүгүн буйруптур да, демек. Ден соолугуңуз жакшы? Абдан сонун буйурса. Бир аз эмес, аябай эле сыркы болуп, анан мына кечетен бери баш көтөрүп, ошого карабастан ушул жака барып бир көңүлүмдү ачып, элдин да көңүлүн ачып келейин деп келип калдым. Демек, ушундай достор, сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр, Үмүтай Абдышева менен бүгүнкү кеч ырга, ошону менен бирге эле жаңылыктарга бай болот. Кызыккан сурооңуз болсо байланышка чыгыңыз, төмөндө турган телефон номурларга. Үмүтай айым айтсаңыз, баягы бизде коомчулукта мындай адамдардын оң жагын эмес, терс жагын батыраак көрөбүз да. Анан сиз сын айтканды жакшы көрөсүзбү? Же мындай сынды кандай кабыл аласыз өзүңүз? Албетте катуу тиет. Эгерде ошол сын мага тиешелүү, акыйкат, адилет айтылса. А эгерде ашыкча эле, жөн эле сындап жатса, мен аны капарма деле албайм. Анткени мен өзүм кандай экенимди билем. Сын айткан боюнча, сын деп атамак эмесмин, кеңеш катары, эгер бир мүчүлүштүгү болуп жатса, ошону элдин көзүнчө эмес, очорого алып барып, акырын жакшы сөз менен айтып коем. Бирок сын башка, кеңеш башка, экөө кандай десем, мен синоним катары көрүп атам да, бул жерде сын деп баягы жаман жагынан алат го. А мен ошо элдер сын айтканда ал терс кабыл алышы мүмкүн, ого тер күчөшү мүмкүн да, ошондуктан баягы жылуу сөз менен барып, могул жериң элдин көзү менен караганда мондай болот деп акырын түшүндүргөндө, анан адам өзүнүн катачылыгын билип оңдоолар деген максат. Эгер дээринде болсо, жакшы кабыл алса, түшүнүү менен, ооба. Бул жашоодо айтылган ушундай сын пикирлер да, мисалы үчүн өйдө ылдый же болбосо бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат. Ал эми социалдык тармактарда ким эле мындай бармак жакшы десе жазып атпайбы? Тескери пикирди. Буга кандай көз карашыңыз? Сизге ушундай көп жазылабы? Жок. Так кесе айта алам, мындай сын пикир жазылбайт дээрлик. Бирок анча-мынча болуп турат. Ал киши атайын издеп келип, фейковый аккаунт түзүп, анан жазып атканы дароо эле көзгө илинет да. Анткени ал бир эле публикацияга
10-15 жолу жазыш мүмкүн да. Ошондон билинип калат. Анан ичимен көрө албас адамдар экен деп жөн эле кабыл алып коем. Өчүрбөйм дагы. Тескерисинче жанагындай эле ход менен жакшы жылуу пикир калтырып коем. Мисалы, макул, кемчилигим экен, мен оңдоонго аракет кылам деген сыяктуучу. Көбүнчө жакшы пикирлер, баталар көбүрөөк жазылат, Кудайга шүгүр. Бир жолу болгон, узун эле көйнөк кийип жүрүп, бир күнү эле сырайган көйнөк кийип алып, балекет басып филармонияда выступать этип атам. Анан ошол видеону алдыңкы биринчи катарда отурган адам тартып жиберди да, анан мындайынан тартылганда аябай эле одоно көрүнүп калыптыр да, кыскалыгы аябай ачылып, анан ошондо ошол видеону соц тармакка жүктөп койсом, айтышты: сен деле көп ырчылардын бири турбайсыңбы? Сени ыймандуу кыз деп билчү элек, жакшы ырларды ырдайт деп билчү элек деп. Анан үстүнө ошол жылдары чачымды кыска кестирип, анан чачым өзү ак болгондуктан, ак басып кеткендиктен блондинка болуп алгам да. Анан такыр эле бир оруско окшошуп калдым. Анан аны менен сен комуз кармасаң жарашпайт деп, анан баягы караган турап каздын буту сынып тур болбой, эсиңе кел, этегиңди жап, эсиң барда деп кайрылышкан. Муну мен сын катары жана ошол учурда кеңеш катары кабыл алгам. Бул туурасын болчу. Мен кайрадан узун көйнөккө өтүп, эсиме келе түшкөм да. Өзүңүздүн мурдагы образга, Ооба. Эң жакшы. Урматтуу телекөрүүчүм, ушундай сизде да кызыккан сурооңуз болсо, төмөндө турган телефон номерларга байланышыңыз. Шаардык номер 592070, шаарыбыздын коду 312 жана WhatsAppка 0995 23 20 81 номерларына SMS билдирүү калтырсаңыз болот. Бизге байланышка чыгардан мурда сөзсүз түрдө бирдигиңизге бир көз жүгүртүп, өзүңүздү сынагдан олагыраак кармап, уюлдук телефондон биз менен пикир алсаңыз, ортодо эң жакшы байланыш өтөт. Ошондуктан айтылган эрежелерди сактап, биз байланышка чыксаңыз болот. Үмүт айым, келиңиз анда ырдайлы. Ырдайлыбы? Мүмкүн сиздин оюңузда болгон бир ыр бар. Айта салыңызчы. Мен сынак болсун бир. Өтөр бекем, өтпөй бекем. Азыркы учурда мен баягы сыйлаган, чыгармачылыкта сыйлаган Суран Садыбакасов агабыздын баягы Зарыкканда деген бир чыгармасын ырдаган экенсиз. Социалдык тармактардан өзүңүздүн Instagram аккаунтуңуздан көрүп калдым. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол чыгарманы мүмкүн болсо комуздун коштоосунда. Албетте. Буга чейин ал чыгарма баягы Жел кыяктын коштоосунда ырдалып жүрдү эле. Комуздун коштоосунда кандай болор экен? Көрөрмандар менен биргеликте азыр бир мүнөт тыңшайлы. Урматтуу телекөрүүчүм, ар бир айтылган сөз, ырдалган ыр бул сиздер үчүн. Ошондуктан 5 каналды эч кайда которбой, жалпыңыздарды биздин катарга чакырабыз. 5 каналдын Ак чөлмөк программасы жума сайын дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү дал ушул убакта түз эфирде сиздерге кызмат көрсөтөбүз. Студиябыздын бүгүнкү мейманы ырчы аткаруучу Үмүтай Абдышева. Бул ырдын автору сөзүн дагы, оон дагы жазган жаштардын арасындагы тыңчыкма, мыкты, кесипкөй музыкант Аскат Четиген уулу. Биз экөөбүз бир эле жолу өңүбүздө кездешкенбиз, бирок эң алгачкы жолу кездешкенде эле аябай жылуу учурашып, жылуу кабыл алганбыз да бири-бирибизди. Мурда тааныштардай, Жок, тааныша электе,чи. Эң мурдагы тааныштардай болуп. Ооба. Анан мен ичимден ойлоп койдум, унутчак жаным, мурда бир кечеде жолугуп, аябай баарлашсак керек, таанышсак керек. Анан ошон үчүн жылуу учураштык го депчи. Анан оюмда аябай жакшы адам катары калган. Анан кийин соц тармактардан эле баарлашып жүрдүк, жазышып. Анан бул жолу жазып калды. Анан жакшы деп акыбал сурашып отуруп эле, келбейсиңби, жакшы ырлар бар, ырдап отуралы деп чакырып калды. Мен аябай кыйылдым чындыгында. Эмне себептен? Себеп ошо бир аз сыркы болуп аткам да, эчтекеге көңүлүм чаппай, анан болбой эле анда бир алакса ырдаганда эле айга түшкөн жайым бар да, негизичи, бирок баардык кайгы унутта калыпчы. Анан бардым, барсам ушуну ырдадык дароо эле. Зарыкканда. Мен сөзүн жатка билбейм. Жана кайталанма жерлерин эле билем да. Кайырмасына кошулдуңуз деген эле жерлерин билем да. Анан дароо эле гитараны алды, ойноду, анан айтты. Бир-эки ырдагандан кийин муну кавер жаздыралы. Ушундай жай романтикалуу стилде. Суран байке мындай, кандай десем,
автор кандай ырдаса ошондой ырдаганда баягы акцент берипчи. А биз болсо мындай экөөбүз отуруп алып, алмак салмак эзилип ырдаганбыз да, мындайча айткандачы. Жайыр ырдакпен, э? Анан өзүнө да жага түштү окшойт. Ошондон улам ушул ырды жана дагы бир англисче ырды мага тапшырма берди, жатта ошону дагы кавер ырдайбыз депчи. Анан ырдап берейин, көрүүчүлөр кабат этпесе, ошо мен жаш өткөн сайын эске тутуу начарлай берет экен деп коём. Үмүтай Абдышевадан бул сөздү угам деп ойлогон эмес элем. Айбатыңа арбалып, дидарыңа зарланып, мұңқанып ырырдадым, бұлбұл құшқан айланып, қино салған қылығың қызғалдақтай бұралып, күн кечке созомобон күкүк болып үн салып, ей, үн салып, үн салып. Айыбы жоқ жаралған ажайып көркөмүңө, ашығып арнаймын насыл кечим өзүңө. Өчпөс болып жанасың ыртсымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдө, өмүрдөң эй, өмүрдөң о, өмүрдө. İçinen bir özüңdү қалаймын, туткуну болдум эркем тушаган бул жагдайдын. Bir өзүңдү ойлоймун, bir өзүңдү самаймын, тагдырга башым дейип тарттым сенде убайым, убайым эй, убайым о, убайым. Алдыман чыга калсаң, айсымал түндө жаркып, арзум күчөп сайын алолойт сага тартып. Үнүңдөп чыга келсең, күндөй жаркып таңдагы, суусатат бүткүн боюм, сулуулугуң андагы, андагың эй, андагың о, андагы, андагың эй, андагың о, андагы. Бале, кол жабабыз зарыкканда чыгармасы Үмүтай Абдышеванын аткаруусунда Комуңчулдун коштоосунда жаңырды. Урматтуу теле көрүүчүм, эгерде эфир сизге кызыктуу болуп жаткан болсо, анда биз байланышка чыгыңыз. Үмүтай айым, негизи айтып атпайсызбы, баягы ырдаганда баягы ооруган дене сакая түшкөн адатым бар. Анан чарчап турганда кээ бир инсандар музыкадан ырахат алат да. Ооба. А бирок сиздин эгерде музыкага тандабаганыңызда сиз Үмүтай Абдышеваны биз каяктан көрөт элек? Азыр кайсы тармактын ээси болуп жүрдүңүз эле? Ушундай ой болду беле сизде? Же медицина негизи эгерде баягы астрологияга көңүл бура турган болсок, кой жылдызындагылар, баягы кой жылында төрөлгөндөр, 91-жылкылар деп баса белгилеп коеюн. Ошол доктор болмок экен, же болбосо кайра эле художник, же ырчы болмок экен да. Чармачыл чөйлөгө такмак экен да баары бир, э? Анан бирок мен аябай кызыгам, мисалы укол сайганга кызыкпайм, жасайм да. Өзүмө деле өзүм сайып алам деп. Чын деле? Ооба, чын эле. Анан аны эч кимден үйрөнгөн эмесмин. Болгону бир жолу аябай мажбур болгом.
эч ким жок, анан өзүм эле алып келип эле өзүм дарылап эле анан ошо менен көнүп кеткем да. Анан бирөөлөргө дагы андан кийин ошентип укол жасай баштадым. Анан мен билем, мен окугам деп элечи, баягы чочулабасын депчи, анан психология менен алар ишендирип, жасап берсем, апай уже сайып бүттүңбү депчи, мындай таң калыпчы, аябай колуң жеңил экен деп эле аябай мактанып кетейин. Анан болсо дизайнер болмокмун, кийим дизайнери. Мен баягы тайнемдин колунда курап шырдак шырып калгандыктан көйнөктөрдү кээде кыскартып, кээде узартып, комбинировать этип, 2-3 көйнөктү бир кылып, өзүм тигип алмай жайларым бар да. Анан быйыл аябай билек түрө киришип атам. Ошо заманбап бир машинка алып алсам, көйнөктөрүмдү өзүм бычып, өзүм тигем депчи. Болду, азыр бул тууралуу алдыда сүйлөшөбүз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен мүмкүн болсо. Өзүңөр кутмандуу кеч. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келиптирсиз. Алло. Түз байланыштабыз, апа, кош келиптирсиз. Мен Үмүт айга каалоо тилек айтайын дедим эле. Угуп атабыз. Мен Кочкордон чалып атам. Кочкор району Көкжар айылынан чалып атам. Атым Гүлмира. Үмүт ай. Талантыңа таазим. Ар дайым ушундай жаркылдап, өнөрүңдү элге тартуулап, аман эсен жүрө кой. Чоң рахмат. Ден соолук. Айтканыңыз келсин. Бул жерден айта кетчү нерсе, ошол жогоруда ырдаган Зарканда чыгармасынын автору Аскат Жетиген уулу ошол Кочкордон Ормонхан деген айылдан болот экен. Эң жакшы урматтуу эле көрүүчү, эч кайда алыстабай туруңуз. Кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин дал ушундай маанайда эфирдин сапарын алга карай улантабыз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келиптирсиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, урматтуу көрүүчү. Байланыштарыңыз болсо, сизге ушу ак чөлмөктү такай алып барып жүрөсүз. Абдан ийгилик каалайм, ишиңиздерде ийгилик. Рахмат чоң. Сиз деле ушул ак чөлмөктү постоянно жакшы алып барасыз. Көбүнчө сизди ушу комуз менен чакырып, Кыргыздын кылым карып келаткан комуз менен ырдаткан ушу ырчыларды алып келгениңизге сизге биз чоң жүрөктөн жана ийгилик өмүр үйүңүздө бакыт таалай, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ошондой эле бул кызымдын үнү жакшы экен, аябай. Бул кызыма дагы ушу комуз чертип, өзү дагы маанай жакшы кызым экен. Ушул кызымды келечекте Кыргыздын эң чоң бир жакшы дастанчы, ырчы, келечегин кең, ушу комуз колунан түшпөй, Кыргыз элинин сүймөнчүлүктүү ырчыларынан каалайбыз, ишин ийгиликти каалайбыз. Аман болайлы кызым. Анан ошончо бир суроом бар эле. Ушуну бир ырдап берип койсоңуз, үй бүлөбүз менен карап отурдук элек сизде. Элмибек Иманалиевдин Мунарым деген бир ырдап берсеңиз, ушуну абдан үнүңүз дагы окшош экен. Ушуну ырдап бериңиздерди биз суранабыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Анан алып баруучу инибизге абдан жакшы ушу инибиз. Жакшы сону ушундай комуз менен, аккордеон менен жакшы. Дагы айтыңызчы байка, дагы. Мен такай көрөбүз ушуну. Сизге рахмат, чоң рахмат сизге. Чоң рахмат, бар болуңуз. Ушундай жакшы элдин сүймөнчүлүгү болуп эле, жакшы ушундай онда алтындай болгон комуз менен ырдаган, кыяк менен ырдаган, ушундай кылым карткан Кыргыздын комуз менен ырдаган эмелерди ушу көп алып келесиз. Ушунуңузга биз чоң ыраазыбыз. Ишиңизге ийгилик айланайын. Чоң рахмат. Биздин суранабыз бал кызыман ушу Мунарым деген ырдап берип койсо, рахмат сиздерге. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, эгерде биздин жасап жаткан жумушубуз сизге жагып жаткан болсо, анда биз туура ошону менен бирге максаттуу жумуш жасап жатат экенбиз деп дагы алга карай кадам таштайбыз. Анан көп мактабаңыз, урматтуу көрүүчүм. Бай тентекти мактасаң тескери кетет дейт го, тескери кетип жүрбөйүн. Сизге мактоо жарашпайт экен да демек. Мага аябай жарашат.
Мен тескерисинче ушул мени бирөө мактаса, мен ыңгайсыз болуп кетем да. Мен чын эле ушундаймынбы же баягы көңүл үчүн айтып коюп атабы депчи. Бул мактоо деген аябай дем күч берет экен да чындыгында. Бердибек Жамырчиевдин ыры бар го, сага күлгөн кандай жарашат дегенде мен дайым бардай берем да. Мага мактоо кандай жарашат депчи. Эгерде жанагы эле сын пикир жөнүндө сөз кылып калдык, ошол сын пикирди мен кайсыл жерде жаза басып кеткенимди өзүм билип калам да, анан ошонун ордуна тескерисинче мактап койсо, кыйытып койсо, мен билип калган турбайбы деп ого бетер жакшы болгонго аракет кылам да. Ушул бир сырым бар ушундай. Мына Үмүтай Абдышеванын экинчи сыры ачылды. Баягы бир анекдот бар го. Бир аябай татынагай сулуу сизде болгон бир айым жолдо басып барып баратса, жолдо турган бир жигит ай сиз менен бир таанышып алсам болот эле деп таанышып, мен каякта иштейсиз десе, мен ушул ооруканада иштейм десе, ушу сиз иштеген ооруканага барып оорукчан болуп жатып калсам десе, кечиресиз, мен төрөт үйүндө иштейм деген экен да. Ансарындай келип түшкөн СМС билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы, утмандуу кечиңиздер менен Үмүтайдын чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз, ден соолукта бол. Ошону менен бирге эле алдыга койгон иш максаттарың орундалсын, жаркылдаган жүзүңөн эч качан жылмайып кетпесин деп кадам жайдан сени көрүп жаткан көрөрманыңар деп акыркы сандары 186 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Дагы келип түшкөн билдирүүлөр бар. Урматтуу көрүүчүм, WhatsAppка жалаң гана СМС билдирүү калтырыңыз, үн жазуу калтырсаңыз эфирдин эрежесине ылайык тилекке каршы угуза албайбыз. Саламатсыздарбы, ишиңизерге ийгилик болсун. Үмүтайдан көптөн көп суранат элек жагымдуу чыгармаларды кыргыз элине коомубуздун коштоосунда көбүрөөк ырдай берисине биз тилектешпиз. Жана дагы ден соолук, ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, жакшы ырларды ырдап жүрө бер деп акыркы сандары 929 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, Үмүтай, сонун ырдайсыз, ишиңизге ийгилик. Уулуңуздун келечеги кең болсун, кыргыз элинин келечегине жараган мыкты азаматтардан болсун, бар болуңуз деп акыркы сандары 136 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Кандайсыз? Алтындан ардактуу, күмүштөн кымбаттуу, пахтадан жумшак, шекерден ширин, эже сондурдайт экенсиз, үңүңүзгө береке. Мүмкүн болсо Элмирбек Иманалиевдин ырларынан ырдап бериңизчи. Аксыдан Сары Челектен чоң салам деп акыркы сандары 069 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Үмүтай айым, көрөрмандардын өтүнчү суранычы боюнча Элмирбек Иманалиевдин чыгармаларына кайрылдым да. Ооба, мен айта кетейин, баягы атын атаса куту сүйүнөт дегендей билип жазгандар бар, биринчи жолу көрүп аткандар бар, анан келечекте ушинтип ырчы болсун дегендер бар. Анан менин өзүмдүн иштеген ишимди дагы айта кетейин. Менин тоодой таштай болгон, аркамда турган 80-90 адамдан турган Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринин солисти болом. Биздин маэстро Кыргыз Республикасынын эл артиси Бакыт Тилегенов ошол адамдан үлгү алып, ошол адамдан сабак алып, ошол адамдан тарбия алып ырдап жүрөбүз. Анан айткандай, кыргыз элинин көбү Элмирбек Иманалиевди туу тутат, үлгү тутат, устат тутат дегендей, ошолордун катарында мен да бармын. Анан мен көп ырларын ырдайм, бирок ошол суранып өткөн мунарымга кайрылбап турмун. Себеп дегенде баягы мунарым, алымкан, арзыкан дегендерде баягы кыз киши ырдаса көбүрөөк жарашпай калат. Мырзалардын ыры да бул ырлар. Анан көпчүлүгү терс дагы кабыл алат. Анан мен айтам, эмне Азамат, Бакыт деген ырлар барбы депчи. Аны мен чыгарышым керек болуп калат. Кайрылайын деп жүрөм, Гүлжигит депчи. Кагылайын, Гүлжигит депчи. Үмүтай айым, ушул жерде түзбөйлөбүз, көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Десек алыстап кетти. Анан мен болсо ошол сейрек ырдап жүргөн Зайырбек Ажиматовдун эки достун калеминен жаралган ошо Жамгырдагы Кусамат деген чыгармасынан ырдап берейин. Жакшы болот. Gönöktör
sıylarım, başkabı senin sıylarım. Buluttur karap kalkıgan, burkurap, 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 nege ıyladın? Sorotor sözdü tabalbay, soğundan nerçi baram cay. Su bolup bütken bayabaz, kuyulak nöşürayan bay. Başkabı aytçı kıybarım, başkabı senin sıylarım. Şokumun koştup jamgırdın, şoluk top, şoluk top, şoluk top, deli tıylağım. Жалған сүйі біздегі, жалған сезім біздері, арман ушул дүние, арман ömür dizmegi, boşutup jürek kıldarın, bozdutup meni kıynadın. Buluttu karap kalkıgan, burkurap, 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 nege ıyladın? Бале, кол чабабыз. Кээ бир инсандар бар, бул жашоодо тирүү жүрүп өлгөндөр. Ал эми кээ бир инсандар бар, бул аламдан өтсө дагы арабызда тирүү жүргөндөй деп айтылат. Эмирбек Эманалиев, Зайырбек Ажыматов агаларыбыз арабызда жок болсо дагы, ал кишилердин жазган чыгармалары, оондору, кайрыктары ар дайым кыргыз элинин эсинде улоорун баарыбыз эле унутпасак жакшы болот деген ойду айткым келип турат. Төмөндө Үмүтай Абдышеванын аткаруусунда Жамгырдагы Кусамат аттуу чыгарма жаңырып өттү. Урматтуу телекөрүүчүм, сіздерден келіп түшкөн ар бир жылуу пикир ошону менен бирге эле түз байланышка чыгып өзүнүн пикирин ошону менен бирге эле каалоо тилегин айтып жаткан көрөрмандарга терең ыраазычылык билдиребиз. 5 каналда Ак чөлмөк программасын көрүп жатасыз. Бизди Баткен областынан көрүп, азыркы учурда Үмүтай Абдышеванын чыгармачылыгына ушунчалык суктанып, ийгилик каалаган көрөрманыбыз бар. Акыркы сандар 190 менен аяктаган абонент. Кутмандуу кечиңиздер менен Үмүтай айым, ишиңизге ийгилик, булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн. Биз сизге Баткенден ысык салам жолдойбуз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Комузуңуздун кылы үзүлбөсүн, өзүңүздүн үнүңүз өчпөсүн. Бар болуңуз. Сизге чоң ийгиликтерди жана алдыда боло турган ар бир ишиңизге максаттуу, ошону менен бирге эле жемиштүү болуусун каалайбыз деп 190 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы Үмүтай эже, мен сизди абдан сыйлаймын, ырларыңыз аябай жагат. Жана сиздин ырларыңызды сүйүп угам. Жакшы ырларды чыгара бериңиз. Биз сизди колдойбуз. Рахмат сизге, бар болуңуз деп акыркы сандары 048 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн 5 канал Ак чөлмөк программасынан Үмүтай Абдышеваны көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Мүмкүн болсо дагы да жакшы чыгармаларды ырдата бериңиздер. Анткени комуздун коштоосунда ырдалган ар бир ырды дээрине жеткизип ырдайт Үмүтай Абдышева. Мен сизге Ош областынан жазып жатам. Бар болуңуз. Сизге ысык салам жолдоймун деп акыркы сандары 223 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Бизде азыр кыскача жарнамалык түрмөк бар. Ай түндө
5 каналда түз эфирде ак чөнмөк программасы. Урматтуу телекөрүүчүм, студиябыздын мейманы Үмүтай Абдышева сиздерге бүгүнкү кечте жагымдуу чыгармаларды ошону менен бирге эле айтылбай катылып жүргөн сырларды да кайтып жатабыз. Үмүтай Абдышеванын мен айтпадымбы 5 каналда иштеп жатканыма 5 жылдын жүзү болсо дагы Кудайга шүгүр. Бирок бир да жолу Үмүтай Абдышева менен эфир алып барбаптырмын депчи. Муну үчүн мен өзүмдү дагы аябай мындай сыртыман карап тескери сын айттым. Ушул убакка чейин эмнеге эфирге чакырбай жүрдүң, каякта жүрдүң депчи. Көрсө мен алып барган эфирлерге эмес, башка эле ушул ак чөнмөк программасынын башка биздин кесиптештерибиз алып барган баягы эфирлерге келген экенсиз да. Үмүтай айым, негизи эле мындай турмушта өйдө ылдый болот да сөзсүз түрдөчү, баарыбызда эле. Бирок сиз ошол нерсени кандай кабыл аласыз? Мисалы үчүн жол тыгын болуп калат. Же болбосо кайсы бир жерге баратсаңыз, ал жерге кечигип каласыз, же эртерээк барып калсаңыз алар күттүрүп коет, же бир убадалашкан жумуш убагында болбой калат. Мисалы үчүн мен ошондой кишилер менен кайра мамиле кылбайм да, себеп дегенде алар мени сыйлабайт, өзүн да сыйлабайт экен, айтылган сөзгө убадага турган жок депчи. Мен ошол жанагы ким болмоксуз дегенде улай эле. Психолог болмок эмин. Эмне себептен? Анткени мен ошол психологияга кызыгып, изилдеп жүргөнүмө бир 10 жылдай болду да. Анан ошондо айтылат экен, баягы жашоону жеңилдетүүчү сонун куралдарды үйрөтөт да. Ошонун ичинде эле ушул жол тыгыны боюнча мисал алып, жол тыгында аябай нерв болобуз го. Нерв болгондо канча клетка өлөт дагы, канча сен стресс аласың да, ошондо элечи. Жөн эле и деп мисалы сигнал берип, жол бусо монтип, жол бербей койсо сүзүшүүгө да барышың мүмкүн. Анан ошону жеңилдетүүгө мындай мисалы жакшы жагынан ойлопчу, эгерде мен ошол жол тыгын болбосо эрте барып бир машина менен сүзүшмөкмүн, же болбосо өмүрүм кыйылмак, же болбосо эрте барсам тияктагылар даяр эмес болмок деген сыяктуу баягы өзүңө жакшы отговоркаларды ойлошуң керек экен да. Тескери жагын ойлой бербей, баягы мүнөтүнө мурдараак 40 000 түрлүү ой келсе, азыр 60-80 000 түрлүү ой келип калыптыр замандын өнүгүшү менен, адамдын өсүшү мененчи. Анан ошондуктан ошол жаман ойлорду эмес, жакшы ойлорду баягы ошо 40 000 болсо 40 000дин бир 30 000ин жакшы ой кылып ойлоп койсок, өзүбүзгө баягы маанай да тартуулайт экенбиз, жакшы үмүт да тартуулайт экенбиз. Андыктан бирок кечигүүнү аябай жаман көрөм. Өзүм кечикпейм. Бир жакка барганда дагы 10 мүнөт эрте барам. Бүгүн жарым саат эрте келдим. Жарым саат эрте келдиңиз. Анан эгерде барбай кала турган болсо, адам эмнеге ошону чалып эртерээк эскертип койбойт деп аябай кыжырданам да. Мисалы убадалашкан жерге мен ошол сүйлөшкөн учурда эле дарегин жазып алам, саатын жазып алам, календарга, только календар менен иштейм. Анан ошо күнү чалбай эле, айтпай эле барып калам. Анан апе деп кээде өздөрү унутуп калган болот да. Анан жол тыгындан эле сиз айткандай 1-2 саат жүрүп анан барасың да, ошол убакытты графикти тактап туруп анан аябай сиз айткандай ал киши менен кызматташууну таптакыр үзүп салам. Мурда андай адатым жок болчу, аябай кечиримдүү болчумун. Анан бара ал адам артка тартарын түшүндүм да. Ооба. Артка тартат, убактыңды алат, анан нервиңе тиет да. Ошол жоопкерчиликтүүмүн. Кандай десем дагы. Мындай айтып калбадыңызбы, психология боюнча 10 жылдан бери ушул илимди мындай изилдеп жүрөм депчи. Негизи эле ушул ырчылык менен, аткаруучулук менен биргеликте да кайсы жумуштарды мындай жасоону кызыгасыз? Ошол айтып өткөндөй көйнөк тигүү, анан деген баягы Инстаграмда отурганда дагы мен катталган адамдар, жалаң чыгармачыл адамдар, анан өз чөйрөсүндө кесипкөй адамдар да дүйнөлүк деңгээлдеги, анын арасында сайма сайгандар бар, түрлөп. Бисер менен
сайма сайгандар бар. Азыр аябай актуалдуу болуп атпайбы? Ошол эле үкү топулар, шурулар, билериктер, анан ошо кийимдерге мурда оймо түшүргөн болсок, азыр болсо ошол шуру менен оймо түшүрүп калдык. Ошол андан сырткары мен такыр баягы акча табуучу сетевой маркетингге такыр кызыкчу эмесмин, бирок ошол акыркы 10 күндө аябай катуу ооругандыктан ошол болгон дитим менен ишенип барып азыр аябай мындай бир учурда 10 чакты ошундай компаниялар менен иштешүүгө билектирөө кириштим. Буга чейин иштешкен эмес белеңиз? Жок, такыр иштешмек түгүл, мен айтып баштаганда эле кыжырым кайнап, сен мага доссуң, сен мага туугансың, бул теманы жаптагы, башка темада сүйлөшөбүз деп даже укчу эмесмин да. Анан баягы атты башта эле ошол Самара Каримова буга айтпай эле кой, бул баары кирбейт деп ушундай аябай терс эмелерди да уккам да. Анан азыр ал адамдын баягы жакшылык каалап гана айтканын эми аңдап билип атам десем болот. Анан бул жерде өзгөчө дарылар, духилер, кийимдер, түрлүү эгерде мен инстаграмга кирсе баары кабардар болот. Демек, мындан кийин ушул бул мен деген ошол жеке адамдарга пайдасы тие тургандарын изилдеп, бүт баарын окуп, мага чыгарып бергиле деп баарын окуп билип изилдегенден кийин гана киришип атам. Башында баягы жарнама иретинде эле барып тартылып коюп эле кетип калчумун да. Анан жарнама кыласың, ал компанияга адамдар келишет, алар акча табышат да, мен ортодо эле жөн эле калып калат экен да. Анан мага личкама жазышат, неге мен өзүм иштөө элге салып берип атам деп ушундай ой келди да. Анан бири ошол адамдарга пайда келтирсе, экинчиси бул акча булагы экен, үчүнчүдөн сен саякаттайт экенсиң. Мен өзүм саякатка аябай кызыгам да. Баягы аба жолдору менен саякаттап көп жерге бардым. Мен эми океандын үстүндө жана астында саякаттагым келет да. Астында сүзүп ошол суу жаныбарлары менен таанышып дегендей аябай кызыгам да. Бул жол мага эмнегедир аябай жемиштүү жыл болуп башталды. Жылдын башында эле ошо алга деген ырды жаздырып, ошон менен бирге клип менен тартып элге тартууладым. Анан эле ушундай аябай жакшы баягы менин жолумдагы белая полоса деп коет го, ошол келгенин түшүнүп атам да. Менин маанайыман эле билинип турса керек баардыгы. Ооба. Негизи сизди мындай капаланып жүргөнүңүздү мен эч убакта көргөн эмес экенмин. Ал учурда мен артист болчумун деп койбойм. Камера дегенде сразу дароо күлүп жайнап артист болуп калчумун. Азыр болсо чын эле классында. Урматтуу телекөрүүчүм, Үмүтай Абдышеванын ити дагы да чөп жеп баштаптыр. Эми сизге чалып, сен мен артыман бир киши алып кел, ал киши бир киши алып келсе 3 киши болот бизде дей турган болсо, анда ойлонбой келиңиз Үмүтай Абдышеван деп койбоймбу. Келип түшкөн SMS билдирүүлөргө да кезек берели. Акыркы сандары 171 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Мен Үмүтай Абдышеванын ырларын көп эле угуп жүрөм. Аябай жакшы ырдайт. Үмүтайга узун өмүр каалаймын. Үнүңө береке берсин. Иштериңе ийгилик каалаймын. Жана чыгармачылык бийиктиктерди багындыра бер Каракулжадан деп акыркы сандары 171 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ошол менен бирге эле түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен түз байланыштабыз. Кош келиптирсиз. Алло. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, кош келиптирсиз. Үмүтай ден соолук тоолойжуке. Рахмат. Мен дайыма Санжира передачасына өтүлөп. Эртең барам. Передача жаңа эле келип калдым да. Эжеке, эмне Санжира жооп кетти. Така жооп кетти го, мен токтогу алмаган. Ден соолук тоолой барам. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Жаңы жылың менен жүрүп койгондо жаным жакшысың да. Элжиреп, эреркеп кетем да. Баардыгы айтат, эмнеге күлүп жүрү? Дайыма күлүп жүргөнүн көрөм деп атпайсызбы? Мына сыры ушул. Өздөрү айтып атышат. Ушундай бата бергенде, мактоо
айтканда энергия алып кадимкидей оозум кулагыма жетип калат. Эң жакшы күлүп турганга эмне жетсин. Түз байланышта көрөрманыбыздан кийин бизде азыр кыскача жарнамалык турмөк бар. Андан кийин студиядан жагымдуу чыгармалар менен бөлүшөбүз, урматтуу көрүүчүм. Урматтуу көрүүчүм, түз байланышта түз эфирде 5-каналда Акчөмбөк программасы. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Акчөмбөк көрсөтүүсү Үмүтай мүмкүнчүлүк болсо дагы бир жагымдуу чыгармалардан аткарып берчи. Кочкор Ата шаарынан чоң салам. Ден соолукта бол, жасап жаткан иштериңе ийгилик болсун. Айтып өтпөдүмбү, жылдын башы эле жакшылык менен башталды деп. Жыл жыйынталып жатканда дагы мындан дагы кубаныч, мындан дагы сүйүнүч, мындан да көп ийгиликтер болсун сизде деп акыркы сандары 230 менен аяктаган көрөрманыбыз SMS билдирүүсүн калтырган. Кутман кечиңер менен, үнүңө береке Үмүтай, ден соолукта бол. Бишкектен чоң салам. Азыркы учурда үй бүлө мүчөлөрүбүз менен көрүп отурабыз. Жүзүңөн жылмаюу кетпесин, булбулдай болгон үнүң өчпөсүн. Ден соолук, чыгармачылык, ийгилик каалайбыз деп 740 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кандайсыздар? 5-канал. Мен Кан шаарынан жазып жатам. Үмүтай Абдышева чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Ошону менен бирге эле булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн, жагымдуу чыгармаларды ар дайым кыргыз элине арнап жүрө бериңиз деп 393 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн узаткан. Саламатсыздар, 5-канал Акчөмбөк программасы. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Үмүтай, сени көрүп кубанып турабыз. Үнүңө береке, комузду да жакшы чертесиң, ар бир ырдаган ырың жүрөккө жетет. Сага ден соолук каалайбыз. Биз Ысык Көл областына караштуу Аксы районунун Сарыкамыш айылынан сага ысык салам жолдойбуз. Үмүтай, бизге өзүңө жаккан ырларды ырдап берчи мүмкүн болсо деп акыркы сандары 181 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Үмүтай, биздин эфирибиздин убакыты тарып баратат, мүмкүн болсо дагы бир. Силер жардаманы көп эткенсиңер. Бөлүп салып атасыңар биз көрөрмандар менен болгон көпүрөнү деп койбойм. Оюңуз кетти. Ар бир Кыргызстандын булуң бурчунан көрүп жаткан чай үстүндө, ар бир көрөрман үчүн жакшы чыгарма аткарайын. Мен ырдын баарын жакшы көрөм. Мен жаттаган ыр, демек мага жаккан ыр. Анан кээ бирөө мынтип айтат да, ушундай ырларды эле каяктан таап аласың депчи. Ушундай эле татаал ырларды каяктан таап аласың дейт да. Анан кээде мен ойлонуп көрүп, чын эле жеңил ыр ырдасам дейм да. Аябай пландайм. Анан эле кайра уккан ырым эле баягыдай ыр болуп калат да. Мындай оор, мындай салмактуу. Анан азыр болсо жалпы элге таанымал болгон эле жакшы Сүйкүм элес деген чыгарма бар. Ошону жакшы чыгарма. Каттырайын. Азыр сен алыстасың, менден узак. Арадан өтсө дагы канча убак, элесиң эстен кетпей туруп алды. Жүрөгүмө салдың эле кандай тузак, элесиң эстен кетпей туруп алды. Жүрөгүмө салдың эле кандай тузак. Жазылып бактысына талайына, кабылдың кандай жандын маңдайына. Сүйдүрүп жүргөнүмдү сездиң бекен, элесиңди тумар кылып жүрөгүмө. Сыйдырып жүргөнүмдү сездиң бекен, элесиңди тумар кылып жүрөгүмө.
ұмытамын, ұмытам деп. Бирок чындыгында андай эмес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес. Жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес. Али, 5-ші каналда Түз эфирде Ак чөйнөк программасында Үмүтай Абдышеванын аткаруусунда жагымдуу чыгарма. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө кирип, жашообузда болуп жаткан, болуп өткөн ар бир көз ирмемдерди көз алдыбызга бир тартылып өттү деген ишенимдемин. Үмүтай Абдышеванын чыгармачылыгына ийгилик, ошону менен бирге эле өзүнө ден соолук, жасап жаткан иштерине албан ийгиликтерди каалайбыз. Негизи айтып атпайсызбы, баягы бул чыгармаларды тандап атканда, ырдап атканда келип туруп эле мындай маңыздуу, маанилүү, анан салмактуу ырларга келип такала берем депчи. А бирок кээ бир аткаруучулар айтып калат го, менин табитимдеги ырлар ушундай депчи. Сиздин табитиңиздеги ырлар ушундайбы, кандай? Табитимдеги деп деле айта албайм, баягы жан дүйнөнүн суроосу болот окшойт. Ал дагы жан дүйнөдө ачка болот окшойт. Ошону тойгузуш үчүн ушундай ырлар келип ырдалып калат окшойт да, баягы оозума сала берип элечи. Чындыгында азыр жазыла турчу толтура чыгармаларды даярдап коюп турам. Кайра эле ушул типтеги чыгармалар, бирөө айтат, өтө саксаңдап кетпейт экенсиң, далдактап, өтө вообще чоюлуп калбайт экенсиң, ортодо экенсиң. Бирок кичине дагы жеңилдетип койчу деп коет. Аракет кылам. Түз байланышта көрөрманыңыз бар. Алло, саламатсызбы? Үмүтай. Мен ушу сени жакшырсаң. Келчи буларды бөлүшөлү. Мен сенин Санжак сага току арманы отчумун. Келчи буларды бөлүшөлү. Көзү сенин көзүн, ак куусу менин көзүн. Мейли барып сен бит көтүп барам, аман болгой. Бәле. Макул. Бар болуңуз апа. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Убактыңызды бөлүп бизге түз байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Жараткан Кудай бизди да сиздин жашка жеткизсин. Бул жакта биздин акыркы сандары 223 менен аяктаган көрөрманыбыз билдирүүсүн орус тилинде жазыптыр. Мен эфирдин эрежесин алайык, кыргыз тилинде одар окуганга аракет жасайын. Синхронно перевод. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен өзүңүздүн ырларыңыз жана ошону менен бирге эле сулуу келбетиңиз бар экен, бар болуңуз дейт. Мындай үн бир гана чыгармачылыкты сыйлаган, ошону менен бирге эле ырлар менен жашаган инсандарда болот. Бар болуңуз, Үмүтай, көп күлүп жүрө бериңиз деп акыркы сандары 223 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Эми мен баягы сөздүн маанисине жараша эле которуп окуп койдум. Эң сонун которуп болду. Мен өзүм котормочу болгон үчүн баа берип койдум. Акыркы сандары 045 менен аяктаган абонент. Кутман кеч 5-ші канал, биз Панфилов районуна караштуу Панфилов айылынан жазып жатабыз. Үмүтай, үнүңө береке, чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. 2023 жыл дагы чоң ийгиликтерге жетишиңге биз тилектешпиз деп көрөрманыбыз СМС билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен түз эфирдебиз, түз байланыштабыз. Кош келиптирсиз. Саламатчылык. Саламатчылык. Мен силерге Үмүтайга калуу тилек айтып коеюн дедим эле. Ушул кыздын чыгармачылыгына аябай мындай кандай десем бир ушундай бир жакшы эме кылам. Ушул кыздын багачылык, өмүрлүү болуп, эмети шашып калбадымбы? Кудай ден соолук берип,
тілегін ойлаған мақсатына жетсін. Маға аябай жағат, үнді дағы, өзі дағы дегелі тұрған тұрпаты. Бақылы олайын. Айтқаныңыз келсін. Бар болыңыз, чоң рахмат, рашылық білдірелі. Үмітайым, сізге чоң рахмат. Эфирдің уақытсыдағы ушундай біздің көрермандарыбыздың жылуу пикири менен жыйынтыкталды. Сізге чоң рахмат, келіп вакытыңызды бөлүп, жагымдуу чыгармалар менен жагымдуу маек куруп бергениңизге. Ден соолук, чыгармачылык ийгилик. Ушуну менен бирге көрермандарыбыз айткандай 2023 жыл сизге жалаң гана ийгиликтердин жылы болсун. Бар болыңыз. Сөзсүз. Урматтуу телекөрүүчүм, алыстабай туруңуз. Эфирдин сапарын алга карай улайбыз. Кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин студияга кайтабыз.